бүгүнкү жума күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Аллах субханаху ва таала мына ушундай берекелүү куттуу күндү аткарган бардык ибадатыңыздарды, жума намазыңыздарды кабыл кылсын. Аллах Таала Кур'анда айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ма бикум мин ни'матин фа миналлах. Кудай Тааланын силерге берген бардык нематтары бул Алладан дейт. Өтө көп нематтарды берген экен да бизге. Мисалы чекестен айта турган болсок, бир аз эле. Эң биринчи хидая, ыйман нематы. Алла жараткандан кийин ыйманды кылып, өзүн таанытып, бул дагы чоң немат экен. Ден соолук нематы. Алла Таала рызкы берип атат, бала чака берип атат. Ата энебиз бар, мамлекетибиз бар. Эми дем алып аткан абабыз бар, ичип аткан суубуз бар дегендейчи. Мына ушулардын баары немат экен дагы. Ушулардын бардыгы Алладан дейт экен. Себеби аламды жаратуучу Алла Таала. Андан кийин башка бир аятта Алла Таала айтат: "Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха." Алла Тааланын силерге берген нематтарын эсептей турган болсоңор, анын эсеби жок дейт да. Эсептеп бүтө албайсың дейт. Жөнөкөй эле, мисалы адамдын денесинде бир 35-37 триллиондон ашык клетка бар экен да. Миллион деле эмес да, миллиард деле эмес, триллиондон ашык экен. Ошолордун ар бири өзүнүн вазифасын аткарып атат дейт да. Эми канчаны эсептеп бүтөсүң? Жүрөк өзү эле бир күндө 100 миңден ашык согот экен да. Бирок эч качан токтобойт. Алланын амри менен өзүнүн вазифасын аткарып атат. Мисалы 100 миңден ашкан баягы миллиондогон нерв клеткалар бар. Алар дагы өздөрүнүн немесин аткарып атат. Баягы адамдын өзүндөгү эле нематты эсептей турган болсок дейт да. Ал эми адамдын иммундук системасы, иммунитети не деген баягы микробтордон, вирустардан адамды сактайт экен да. Бул дагы өзүнчө бир чоң немат экен да. Харун Рашид деген падыша өткөн. Ислам доорунда ислам мамлекетинин өтө баягы алтын доору деп аталган учур болгон. Ошонун учунда китептер которулуп, илимдер жазылып өтө. Ошондо бир алым менен кээ бир риваяттарда бул Абу Ханифанын шакирти Абу Юсуф болгон деп айтылат. Кээ бир риваятта башка алым деп айтылат. Ошондой экөө кетип атканда анан баягы Алла Тааланын нематтарын так баягы сүйлөшүп отуруп, анан айткан экен да: "О падышам, аябай чаңкап туруп, эч бир суу таппай, бир жарым пияла суу табылып калса, эмне кылат элеңиз?" дегенде, "Бул мүлкүмдүн жарымын сарптап болсо дагы алып ичет элем" деген экен да. Мейли иштиңиз, эми ошол чыкпай калса эмне кылат элеңиз десе, калган жарымын сарптап туруп, ошого чыгарганга аракет кылмакмын деген экен да. Анан айткан экен: "Бир урттам же жарым пияла сууга татып алган мүлктүн не пайдасы бар" деген экен да. Мындайча айтканда, ушул мүлккө алданбастан, азгырылбастан мамлекетти дагы башкаруу, анан Алланын дагы акысын унутпаш керек деген маанини берген да. Жашоону баягы текке кетирбейли. Кудай Тааланын ар бир нематын билели деген эмнесин айткан, өзүнүн жакшы бир насаатын айткан да. Мына биздин дем алып жаткан аба дагы бул чоң Кудайдан берген немат. Бул жерде кислород бар, көмүр кычкылтек газы бар. Ушул кислород биз дем алып аткан бир аз көбөйүп калса 30%-га ал күйгүзүп салат экен да. Карасаңыз, Алла Тааланын Ал-Бади, өтө чебер деген аты бар. Ошол чеберчилиги менен, билими менен бул ааламды жаратты да, бардыгы өз ордунда. Мисалы мына күндөн келип аткан бизге жарык.
ошол Алла Таала буйргандай убакытта келип атат да. Бир аз эртерээк жакыныраак болуп калса, жер бети күйүп кетет. Бир аз жер жүздөн алыстап калган болсо, жер бети тоңуп калат да. Ушулардын бардыгыны баягы ушул аяттын негизинде алымдарыбыз не деп айтат? Алла Тааланын бизге берген нематтары дейт. Ошол нематтарга биз дайыма эмне кылышыбыз керек экен? Дайыма шүгүр кылышыбыз керек экен. Эми мына ошол көптөгөн нематтардын ичинен биздин өзүбүздүн Кыргызстан деген мекенибиз бар экендиги дагы бул чоң бир немат экен да. Мына жакында бир-эки күндөн кийин эгемендүүлүгүбүз болот. Аллахым биздин ошол эгемендүүлүгүбүздү түбөлүктүү кылсын иншалла. Өзүбүздүн мамлекетибиз бар, өзүбүздүн президентибиз бар, өзүбүздүн паспортубуз бар, тыйыныбыз бар, символикалык немелер желегибиз бар, гербибиз бар дегендей, бул дагы Кудайдан берилген эмне экен? Чоң немат экен. Аны да сактай билишибиз керек экен да. Аны да сактай билишибиз керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен асбаха минкум аминан фи сирбихи" дейт. Ким эрте менен ойгонгондо бир жанына, малына, балдарына зыян болбогон бир мамлекетте ойгонсо дейт. Мындайча айтканда тынч мамлекетте да. Ошо тынч мамлекетте ойгонсо, эч бир коркунуч жок болсо, муафан фи жасадихи, ден соолугу чың болуп, алты саны аман болсо, баса ала турган, жумуш кыла ала турган, үй бүлөсүн карай турган, ата энесине кызмат кыла турган, мына ушундай Алла Таала жакшы бир ден соолукту берген болсо, валаху кута йомихи, анын бир күндүк тамак ашы бар болсо дейт да. Өзүнө үй бүлөсүнө жете турган үйүндө бир күндүк тамак ашы бар болгон болсо, медет бул жерде факаннама хизатут лаху дуня бихазафириха, бүт дүйнө ошол адамдын колунда болгон сыяктуу дейт да. Ал адам бай дейт да. Себеби жакшы мамлекетте жашап атат. Ден соолугу таза. Үйүзүнө, балдарына жете турган тамагы бар. Мына ошол адам бардык дүйнө ошол адамдын колунда болгон сыяктуу дейт. Бул дагы Алла Тааланын бизге берген эмнеси экен? Немат экен да. Ошондон пайгамбарыбыз бата кылчу экен, минтип: "Аллахумма инни аузу бика мин завали ни'матик." Бул пайгамбардын дуасынан: "О Аллахым, бизге берип аткан нематыңдын жок болуп кетишинен бизди сактагын" дейт экен да. Коргогун. "Ва тахаввулу афиятик", бизге ырыскы бердиң, ден соолук бердиң, ушу ден соолуктун өзгөрүп кетишинен өзүң сактагын. Бизге чын ден соолук бере бергин. "Ва фужати никматик", кокустан берген жазаңдан жана өзүңдүн каарыңдан бизди коргогун, сактагын деп дайыма пайгамбарыбыз эмне кылчу экен? Бата, дуа, тилек кылчу экен да. Барыбыз билебиз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде дават кылып, анан ал жердегилер көпчүлүгү укпай, анан бир топ убакыттан кийин пайгамбарыбыз эмне болот? Мадинага көчкөнгө мажбур болот да, Аллахтын амри менен. Анан ошол немеден чыгып атып пайгамбарыбыз, Меккени да, Мекке, пайгамбарыбыздын мекени. Мекенинен чыгып атып, Меккеге карап ушундай айткан экен да: "Ма атьябука мин баладин", сен кандай сонун шаарсың. "Ва ахаббука илайя", менин жүрөгүмө аябай сүйкүмдүүсүң. "Валаула анна кавми ахражуни ма саканту гайрука", эгер менин ушул өзүмдүн коом өзү чыгарбаганда мени ушул жерден, мен сенден башка жерде жашамак эмес элем дейт экен да пайгамбарыбыз. Бул дагы эми Алланын амри менен болгон, бул жердеги алына турган маселе пайгамбарыбыздын өзүнүн мекенине болгон эмнеси, багы сагынычы, кусалыгы десек болот. Көчүп баргандан кийин пайгамбарыбыз менен башка сахабалар көчүп барды. Билал ибн Рабах дагы барды да. Билал. Анан Билал бир күн ооруп калат экен. Билалден баарыбыз билебиз, окуясын билебиз. Ооруп калгандан кийин ошо ооруп жатып ушундай бир тилек кылат экен да. Бул жерде ошонун тилегини эмне деп айтылат? "Мен дейт, ушу бир түн барып Меккеге түнөсөм" дейт да. Карасаңыз Билал да ошо Меккеден да. Багы киндик каны тамган жерге сагынычы, кусалыгы. "Бир күн барып түнөсөм,
ошо Меккенин дарактары бар, ошо кээ бир дарактардын аттарын айтып атат. Ошолордун баягы изхир ва жалил деген немелер экен да, өсүмдүктөрдүн жыпар жыттуу экен. Ошолордун жыты келип турса дейт. Анан булагынан суу ичип, Шама Туфайл деген тоолор бар экен аттары. Ошол тоолор көрүнүп турса, аттиңе бир барып түнөгөнүмдө деген баягы ниетини кылат экен да. Эми Билал сыяктуу башка көчүп келген сахабалар дагы бар да. Мына ошолордун баардыгын уккандан кийин пайгамбарыбыз дагы бата кылды дейт да. Пайгамбар эмне деп бата кылды? Аллахумма хаббиб илайнал мадината ка хуббина Макка ау ашат деген экен. О Аллахым, Меккени кандай бизге сүйкүмдүү кылган болсоң, эми мына Мадинаны дагы мекен кылып атабыз. Мадинаны дагы биздин жүрөгүбүзгө сүйкүмдүү кыл, Меккеден дагы көбүрөөк сүйкүмдүү кыл деп пайгамбарыбыз бата кылды да. Бата кылды. Бул болсо дагы ошол пайгамбарыбыздын бизге көрсөткөн жакшы бир насааттарында дайыма кайсыл жерде болбойду, мына 5 убак намаздардан кийин, жумалардан кийин дуалар кабыл болот да. Умураларга барганда, ажылыктарга барганда дайыма эмне кылышыбыз керек экен? Биз дагы өзүбүздүн мамлекетибизге, жерибизге дайыма бата, дуа, тилектерди кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Унзуру иля ман асфала минкум." Караңыздар, ушундай бир нематтарда силер өзүңөрдөн төмөндөргө карагыла дейт да, жогоруга карабагыла дейт. Жогоруларга карай турган болсоңор, Алла Тааланын нематына каршы чыгып коюшуңар мүмкүн дейт. Ар кандай туура эмес жолдор менен. Төмөндөргө карасаңар, альхамдулилля дейткенсиңер да. Дейсиңер деген экен да. Себеби аз мисалы кеп мына биз Кыргызстан мамлекетибиз бар десек, кээ бир улуттар бар, өздөрүнүн мамлекети жок. Өздөрүнүн туусу жок. Өздөрүнүн бир герби жок. Же акчасы жок. Мына ошондой караганда биз эмне дешибиз керек экен? Альхамдулилля, Кудайга шүгүр дешибиз керек экен. Пайгамбарыбыздын батасын караңыздар. Бизге да үйрөтүп атат да ошону. Дайыма мекенге болгон бата. Пайгамбарыбыз эмне деп дуа кылды? Бул Имам Муслимде келет: "Аллахума барик лана фи тамрина" деди. Ошо Мадинада хурма дарагы көп да. Анан ошого бата кылып атат пайгамбарыбыз. Биздин хурмабызга Аллахым берекеңди бергин. Ва барик лана фи мадинатина, биздин Мадина шаарыбызга берекеңди бергин. Ва барик лана фи са'ина ва муддина, багы базардагы таразалар элге колдонгондо са-муд деген нерсени колдонгон, багы салмак бирдиги. Пайгамбарыбыз айтып атат, азыр бизче айтканда биздин ошо таразабызга, соодабызга береке бергин. Ана пайгамбарыбыз айтат: "Аллахумма инна Ибрахима абдука ва халилука ва набиюк." Ибрахим пайгамбар сенин кулуң, сенин досуң, сенин пайгамбарың. Ал Меккеге бата кылды дейт. Барыбыз билебиз, пайгамбарыбыз Ибрахим пайгамбар Хажар энебиз менен Исмаилди ошол какыраган чөлгө, адам жашабаган, багы бир чымчык учуп барбаган ошол жерге Алланын буйругу менен таштап кетип атат да. Азыр мына көрүп атабыз, эмне деген өнүп өсүп атат да ошол жер. Ошол Ибрахим пайгамбардын батасы, дуасы. Мына ошол жерге, Меккеге Ибрахим пайгамбар кандай бата кылган болсо, пайгамбарыбыз айтат: "Мен дагы пайгамбарыңмын, мен дагы сенин пендеңмин, кулуңмун, мен Мадинага бата кылам" дейт да. Ошол Меккеге канчалык береке берген болсоң, Мадинага эки эселеп бер деп пайгамбарыбыз бата кылган экен. Дуа кылган экен. Ошондон дайыма биз дагы эмне болду? Дуада болгонубуз жакшы да, мекенибиз үчүн, жерибиз үчүн, элибиз үчүн. Имам Ал-Газали өзүнүн бакы мекен тууралуу сөзүндө ушундай айтат экен. Адамдар дейт, кайсыл жерде туулуп өскөн болсо, ошол туулуп өскөн жери какыраган чөл болобу, же бейиштин бир бакчасы болобу, мына биздин тоолордой дарыясы бар, кандай жер болбосун дейт да. Кафран муставхашан дейт, бул жерде багы чөл болсо, суу жок болсо дагы дейт, ошо туулуп өскөн жерине кусалыгы арта берет дейт. Аны багы Алла Таала анын табиятына ошол нерсени салып койгон дейт. Ошол туулуп өскөн мекенине, жерине барса, адам тынч болот дейт да, көңүлү ток болот дейт. Яхинну илейхи иза гъаба дейт. Мамлекетинен, мекенинен алыс болсо, кусалыгы, сагынычы көбөйө берет дейт. Канчалык алыс болбосоң дагы,
Кыргызстан деп жүрөк сого берет экен да, мисалы биздики. Егер ага бирөө кол салса дейт, ал жаны менен мамлекетин коргойт дейт. Мекен деген ушундай дейт да. Биз колдон келишинче ушул мекенибизди көзүбүздүн карегибиздей сактап, анын өнүгүүсүнө, өсүүсүнө, ынтымагына, биримдигине, бүтүндүгүнө колдон келишинче салымыбызды кошо берели. Багы мекен жөнүндө араптардын чөлүндө жашаган бир бадави деп коет араптарда. Чөлдө жашаган, төө багып, мал багып, бедуин деп коет. Ошондон сураган экен да. Күн чак түшкө келип, аябай ысыганда эмне кыласыңар? Ысык го, кантип чыдайсыңар дейт экен да. Десе анан тиги айтып атат. Күн чак түш болсо деле биз жумушубузду, тиричилигибизди кыла беребиз. Таягыбызды кармап, малыбызды бага беребиз. Анан багы басып жүргөндө адам тер дейт. Аябай тер дегенде ошол колубуздагы таякты кумга сайып туруп, багы үстүбүздө кийилген кийимибизди же багы оронгон оромолубузду ошолго илип коебуз дейт. Бир аз көлөкө болот дейт. Ошол көлөкөгө жамбаштап жатабыз. Ошол жамбаштап жатканда бир аз көлөкө болгондо жакшы бир салкын жел келет дейт. Мына ошол жел перстердин падышасы тактысыда отургандан дагы биз үчүн жакшы деген экен да. Өзүнүн багы мекенин, туулган жерин мына ошондой сыпаттап атат да. Демек, мекен деген бул ыйык нерсе. Бул тууралуу биздин мисалы ата бабалардан макалдар толтура баарыбыз билебиз да. Ошондон колдон келишинче аракет кылалы. Алымдардын бири айткан экен, багы ошол мекен жөнүндө адамдын кандай экендигин билгин келсе дейт, анын 3 нерсесине карагыла дейт да. 3 нерсесине карагыла дейт. Биринчиси эмнесиге караш керек десе, бул жерде бакы ошо өзүнүн тажрыйбасынан айтат экен да, мекенге болгон сүйүүсүнө дейт. Экинчиси бир туугандарына жасаган мамилесине дейт. Үчүнчүсү өткөн өмүрүнө эсеп берүүсүнө дейт. Ушул 3 нерсеге эсеп китеп кылган адамга карагыла, ушул 3 нерсеге бекем болсо, демек ал адам жакшы адам деген экен да. Мамиле кылсаң боло берет деп багы сүйлөшкөндө ушундай өзүнүн немесин айткан экен. Ошондон багы Мулла Али Кори деген алым өзүнүн Миркатул Мафатих деген китебинде адамга сыноо көп келет дейт да. Кээде ооруп калат, кээде соодасында, кээде башка. Бирок адамдын мекенинен ажырап калуусу сыноолордун эң катуусу деп айткан экен да. Сыноолордун эң катуусу ушу адамдын мекенден ажырап калуусу деген экен да. Бул мекендин дагы өзүнчө бир адамдын табиятында өзгөчө орду бар экен да. Ошондон ошол нерсеге биз эмне кылышыбыз керек экен? Маани беришибиз керек. Пайгамбарыбыздын жакшы көргөн нерселерин сурашат да сахабалардан. Сураганда анан бул Сейри А'ламун Нубала деген китепте келет. Имам Захаби айтат, пайгамбарыбыз Айша энебизди жакшы көрөт эле дейт. Айша энебиздин атасы Абу Бакырды жакшы көрөт эле дейт. Усаманы жакшы көрөт эле дейт. Жана Хасан Хусейн деген небереси бар пайгамбарыбыз, ошол экөөнү жакшы көрөт эле. Пайгамбарыбыз таттууларды, балды жакшы көрөт эле. Пайгамбарыбыз Мадинада Ухуд тоолору бар, Ухуд тоолорун жакшы көрөт эле дейт. Ошо Ухуд тоолору жөнүндө пайгамбар айткан, Ухуду жабалун нухиббуху ва юхиббуна деген да пайгамбарыбыз. Мына бул Ухуд тоолору бул тоо дейт пайгамбарыбыз. Бирок биз аны сүйөбүз, ал тоо бизди сүйөт деген пайгамбардын сөзү бар да. Ошондо пайгамбарыбыз ошо Ухуд тоосун жакшы көрөт эле. Ва юхиббу ватанаху дейт. Пайгамбарыбыз өзүнүн мекенин жакшы көрөт эле дейт. Өзүнүн туулган жерин жакшы көрөт эле дейт. Ва юхиббул ансар, жана пайгамбарыбыз Мадинанын элин жакшы көрөт эле деп
ошол пайгамбардын жакшы көргөн нерсесин бизге сахабалар ушинтип айтып атат да. Ушинтип айтып атат. Анан кээ бир биздин алымдарыбыз бакы мусапырдын дагы дуасы кабыл болот дейт го пайгамбардын хадисинде. Бул эми пайгамбардын хадиси, анда шек жок. Болгону ошол мусапырчылыкта жүрүп, адам үйүнөн алыс болот экен да. Чоочундук учур болуп калат. Алыста болосун, үй бүлөңдөн, мекениңден алыссың, кыйналасың. Көп ар кандай учурлар болот. Анан ошол учурда бата кылган болсоң, ошол үйдөн алыстыгынын дагы бир себеби, дуа кабыл болгон себеби мына ошо мекенден алыстыгы дагы болушу мүмкүн деп кээ бир алымдар ошондой себептерин издешкенде ошентип айтышкан экен да. Ушул жерде Имам Миннауи Файдул Кадир деген китебинде не деп айтат? Сапар дейт, мекенден узак убакытка алыстап, сапардагы ар кандай кыйынчылыктарга жана сыноолорго чыдамкайлык кылуу дуанын кабыл болушунун эң чоң себептеринин бири дейт да. Эми дуага кабыл болгон себептер көп да. Бул себептердин бири дагы ушул экен да. Ушул жактан деле дуабыз кабыл болуп кете бериши мүмкүн экен. Анан бир данышман алым айткан экен, мекенге болгон кусалык бул жүрөктүн назиктигинен деген экен. Жумшактыгынан. Жүрөктүн назиги кам көрүүдөн дейт экен да, көңүл буруудан. Ал эми кам көрүү бул мээримдүүлүктөн дейт. Мээримдүүлүк болсо табият адамдын табиятынан жомарттыгынан берешендигинен дейт. Ал эми табиаттын берешендиги, жомарттыгы адамдын бул акыл эстин тазалыгынан дейт да. Акыл эс таза адам гана мекенине болгон кусалыгы, сүйүүсү көбөйөт дейт да бул жерде. Эми кээ бир адамдар бар болушу мүмкүн көңүл бурбаган. Бирок чын мен акыл эстүүмүн деген адам сөзсүз түрдө өз мекенине көңүл бурат дейт да. Баягы алымдар дагы бир ушул жаатта ажыга барып, ажыга барган адамдын батасы кабыл болот дейт да. Анда шек жок. Эгер шарттары менен аткарылган болсо. Бирок дагы ажылыкта жүрүп дуанын кабыл болгон себептерин бирин дагы Имам Аль-Карафи өзүнүн Захира деген китебинде эмне деп айтат? Ажылыктын пайдаларынан дейт. Ажылык өзү өтө пайдасы көп. Бирок ошол пайдаларынын бири дейт, мекенден ажыроо менен адам өзүнүн нафсын тарбиялоо деген экен да. Ажылыкка барсаңыз деле, бир ай жүрсөңүз деле кайткыңыз келет да. Кайра эле мекенге келесиз. Мурда мисалы 6 айлап барып, 6 айлап келген болсо, кийин машиналар менен 15 күндө бир айлап барып келген болсо, азыр самолет менен 5 саатта бар, 5 саатта келип калат экенсиз да. Бирок кандай болгон күндө дагы Аллах субхана ва таала ушул сапарда жүргөнүбүздө кандай болгон күндө дагы ибадаттарыбызды кабыл кылып, ошол ибадаттан кийин сөзсүз түрдө эмне кылышыбыз керек экен? Мамлекетибизди эстеп, мамлекетибизге бата кылып коюшубуз керек экен. Алла Таала Куранда деле айтат: "Я айюхаллазина аману ати'уллаха ва ати'ур расул ва улил амри минкум" дейт. О имандуулар, Аллага баш ийгиле, Алланын элчисине баш ийгиле, жана силер өзүңөрдүн башчыларыңарга баш ийгиле дейт да. Мына ушундай тартипте, ынтымакта, биримдикте жашаганда гана Алла Тааланын рахматы, Алла Тааланын мээрими, ырыскысы болот экен да, иншалла. Ошондон дайыма жараткан Аллах субханаху ва таала биздин бата, дуа, тилектерибизди кабыл кылып, дайыма мекенге болгон сүйүүбүздү эч качан жок кылбасын дейли.